Салам достор, мен Жаран активист Жоки. Өткөндө намо соц тармактарды карасам, өзүндө Камчы Көлбаев менен мынакей аябай хайп кармап атат. Билесиңер ким экенин. Бир айлапаш Нурлан Мотуев деген бир эмебиз бар. Эми бул жигит оосунан Америка түшпөйт, неме түшпөйт. Эми бул күндөр, ал күндөрдүн баары өткөн, негизичи бүткөн, кеткен. Азыр жөн эле бир көчөдөгү эле бир жөн эле бир тряпка мындайча айткандачы. Анан отуруп алып мен момча кишини монткем, тигинткем, түрмөдөн тигинткем деп, бул мындайча айтканда баягы кандай десем, билесиңер муну да түрмөдө отургандар жакшы билет, аябай жакшы билет. Бул жөн эле ошол жердеги осужденныйлардын жөн эле турсийин эле жууп жүрчү, действительно айтканда, ачык айтканда. Крытый да кот, ошол крытыйга ошо турсий жуугандар жатат негизичи. Хайпты болсо, хайпты Камчы Көлбаев менен кармап атат. Эми ага ал киши кандайча айтсам, мындай теңелген деле жок да, мындай теңелген деле жок. Анан бул өткөндө бир попутили айта кеткем, ошол сөзүмдү анан бул жакыр жашайт, анан тигинтип бизде Кыргызда эч качан ким кандай жашаса дагы киришпейт биздикилер. Сен айтып, менин Кудайга шүгүр жашоом. Кудайга шүгүр мындай жашоом сага караганда. Бул жанагы комнатасында ар бир жаш немелерди алып келип берип, уже комнатасын сайша берип, уже комнатасын баарын жин басып кеткен. Бул вообще даже гусул деген эмне экенин албайт. Намазга деле окуганы алып калып, 4-этажда жашайт, центральный мечиттин ар жагын бурчунда. Бул даже жада калса качып жүрбөй, бул жолукпайт, мына жолук эркекче. Чал эркекче жолуксаң, челюстүңдү кандай артка кайрыйт экенмин. Сүйлөсө, хайп кармаса, асмандын башын сүйлөйт чын. Ошон үчүн мындай ойлонуп сүйлөп жүр. Сен эмнеде тизе элечиң ошол жерден мага гейстап келип деп. Мен тиги дос балама эле барчымын простачы. Бул ошол жерден эми камактагы адам негизи бүжүрөйт. Кайсыл адам тимеле мойтуп дебет. Мен кыйын болгон, мен мынткем деп. Ал фантастика мунун баары, фантастика. Колуңа наручник салынып бүттү, сен уже мынтип бүжүрөйүп каласың, уже камактан уже бүжүрөйүп каласың. Анан тигиндей жаткам, анан мындай жаткам деп бир пост жаз деген террористтер жөнүндө. Ошо пост жазбай койдум, бүттү. Ошондо эле болезньде калдым. Так что мен баягы көчүңдү полный программа ачып чыга элек да, баягы интервью бербей, мындай кызчу жериңде мындай кысып монтип тур. Ошо достор, жеткирип койгулачы ушуну моткеге.